Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Эфирде Санжыра программасы. Негизи эле Саяк эли чындыгында эле мактоо татыктуу эл деп ойлойм. Анткени урпактар үчүн ушул Санжыра иликтегеп билген адамдар жер-жерди кыдырып Саяктын Санжырасын жазып жүрүшөт. Ушул адамдардын бири мына бүгүн биздин студиябызда отурат, атайын келип отурушат. Биз дайыма такталган гана материалды алып чыгалы деп аракет кылып жатабыз. Мына көрүп турасыздар, бул адамдардын астында дагы кол жазмадан жазуулары көп, баракчалары, китептери турат. Бул болсо чоң эмгек. Изилдеп, иликтеп жүргөн адамдарды чогулттук бүгүн дагы ушул Саяк улусунун ичинен ыман тукумун талкууламакчыбыз. Мена дегенде ушул кишилер менен тааныштырып коеюн сиздерди. Жанында турган Дегенбаев Токтоналы, бул жигиттин атасы да чоң санжырачы болгон экен. Бекеринен эмес, бул азырда иликтеп жүргөн киши, санжыра иликтөөчү. Жана Казак Доктурбек, санжыра иликтөөчү. Куш келипсиздер биздин студияга. Баягы убакыт өттү. Атам айтты эле, анан тиги айтты эле депчи. Биз азыркы учурда ар бир санжыраны тактоого муктажбыз. Ошон үчүн менин талабым ушундай эле. Мына өзүңүздөр келип мына тактадык, дагы каталык болсо элге жарыя кылгандан кийин анан тактаарбыз дегендей кылып атасыңар. Мен ойлойм бул абдан туура. Ар кандай пикирлер чыгат. Бул абдан жакшы. Эмгегиңиздерди көрүп турам. Мына бүгүн баягы кыргыз айтат, ыман туман деп айтат. Өзүңүздөр билесиз, балдары көп болгон. Саяктын ичинде деле ушинтип айтышат. Ыман туманды биз өзүнчө бир талкуу кылсак деген ой менен мен сиздерди чакырып отурам да. Сөздү Токтоналы өзүңөн баштасам. Ыман тукуму, ымандын канча баласы болгон, кайсы жерде жайгашкан, кандай кишилер чыккан, кандай баатырлар чыккан дегендей эмгектерин билсең айтып кетсең, ушунун башында ыман деген ким өзү? Ыман деген бул куртка түгөлдөп эки уртуган куртканын баласы. Куртканын баласы Кудайберди Аккабак ыман деп айтылат бизде. Кудайберди улуусу Аккабак ортончусу ыман кичүүсү. Ана ошол куртка атабыз ошол жана куртканын суусунун күнчыгыш тарабын Кудайбердиге берип, күнбатыш тарабын ыманга берип, Аккабак өзү баатыр болгон үчүн ал киши жанагы Сырдарыяда Кыпчак хандыгына чейин ак үйлүү болуп кетип, сыртта жоо чаап жүрүп, ал киши ушу кийин ымандарды куртка атабыз өлгөндөн кийин калмак чапыр деп ошондо алып келип жанагы Шоргого алып келип, кызартан түшүп алганда айылга алып келип, ушу манарак чаптырып ошо Аккабак алып келген деген бизде айтылат да, Санжырада бар. Анан ыман туман деген себеби ошол Аккабак келгенде ошо ымандарды калмактар чаап кетип, тарап кетип, агайсынан чогултканда ыман тумандай тарап кетиптир деген кеп калыптыр да, ошондо ыман туман. Ошондон калган туура. Ошондон калган деп айтылат бизде. Аны эми ымандан Омолдош Барак Эсенгелди 3 баласы бар. Анан бул Барак айтылбай эле Үркүнчү серикчи деп калган. Анткени Омолдош Үркүнчү серикчи Эсенгелдини айтпай эле Кожом Шүкүр Кожомжар деп 5 бала кылып койгон да. Анан бул жерде ушул Омолдоштун эки аялынан 6-7 бала болгон. Биринчи аялынан 6 бала, экинчи аялынан Кодор деп анын тукумдары бүт жумгалды. Ал эми тиги Барактан болсо Үркүнчү серикчи. Барак өзү баатыр болуп, калмакты чапкан, жоо чапкан баатыр болуптур. Ал киши 38 жашында өлүп калып, балдары жаш калып, анан кийинки эле Үркүнчү серикчини айтып эле Барак айтылбай калган экен да. Ошондой болуп атпайбы? Анан бизде Баракта мындай айтылат, Барак өзү ошол калмакты сүрүп аскер баш экен да. Анан ошол Үркүнчү серикчи эки баласы бирөө 14-тө, бирөө 16 деген жанында жүрчүкөн жигит болуп. Анан бир жерде баратса калмактын бир калмактын буту кесилип, ошону канжыга менен байлап коюп, чолоо экенде жаткан экен дейт. Анан бир жаасын ого бар экен жанында. Муну кыйнабай өлтүрүп коеюнчу деп Үркүнчү суранса айтыптыр. Ой балам, бул майыпты колго түшкөндө өлтүргөн бул баатырга жатпайт. Тукумуңа да ого кетет. Эмне бар өлтүрүп? Жөн кой. Будан мусапыр болду да. Ушу бир ок менен болсо бир сым чыгатса жеп жанбаксын, жөн кой деп койгон экен. Анан баягы калмакты сүрүп барышып жеңип кайра келатканда айдын жарыгында ошол Барак атабыз ак кемента кийип астыга бастырат элдин астында. Анда калмак таанып баатыр ошол жаанын бир ого менен Баракты атып өлтүргөн экен. Караңгыда айдын атып, Барак ошондо калып, ошондо 14-16 Үркүнчтө калып, ошондо 38 жашында экен.
тигеме. Барак. Барак. Анан үркүнчү ээлеп калган да балдар муну. Анан үркүнчүнүн балдары өзүнчө кетет. Биз эми бул Санжыра дегенди мен баягы илгертен эле кызыгып минткен менен 3 жылдан бери абдан сая түшүп бизил деп атам да. Анткени себеби биздин аталарыбыздын баары тең баягы үйлөрүндө мындай балдардын айтып койгондору бар экен. Бирок алардын баары так эмес болуп, кээ бирлери атасы өтүп кетип, энеси айтып коюп, энеси тергеген ат менен айтып коюп. Анан атын таппайсың. Ушинтип отуруп кыйналыш менен көп болдук. Бул жерде мен көп кишиден чогулттум. Мына ушул Омолдошту Тазабек Олег дегенден чогулттум. Ушул жанагы Махмут Ниязакунов деген бар тууганым бар өтүп кетти, раматты бейиш болсун. Мына ошол экөөбүз ушу чуркап элдин баарынан барбаган жерибиз жок. Жумгалдан бери чогултуп мына бүгүн мына Кочкордогу мандарды таап атам, Жумгалдагы, ушу Чүйдөгү, Көлдөгү, Арсланбаптагы мандарды таап, телефондорун таап сүйлөшүп, ушулар тактап башталды азыр. Бирок бүгүнкү күнү ман так болуп бүтө элек. Мындай тактап атабыз. Бүгүнкү күндө мына черикчинин балдары менен тактап бүттүм. Мен өзүм черикчиден кетем. Омолдошту тактап экөөлөп тактап атабыз. Омолдош так болду элек. Омолдоштун тукуму көп экен, Жумгалда, Кочкордо, ушу Чүйдө да бар экен. Үркүнчүнүн балдары так болду элек. Анткени үркүнчүнүн балдары Арсланбапта да бар экен да. Мына ушул боюнча такталбай атат. Анан бүгүнкү күнү негизги такталган маалыматтарды ошол биз да элден калбай кичине берип коелу. Биздин тукумдар да кичине башын көтөрүп калсын деген тилек менен келдик. Анда токтоналалы, биз айтып атпайбызбы? Омолдош дедик, баштадык. Бул Омолдош улусу? Омолдош улусу. Улусунан баштайлы. Омолдоштун 2 аял болсо керек эле. Ооба, 2 аял болгон. Ошо 2 аялдан канча бала? Биринчисинен 6 бала, экинчисинен 1 бала. Биринчисинен 6бы же 5 бала. 5 бала. 5 бала, 5 бала, экинчисинен 1 бала. Ошо кайсы балдар? Битага, Ашым, Олжочу, Бекмурат, Карабала. Биринчи аялы. Экинчисинен Кодор деген баласы болуптур. Ушул айтылбай жүрөт Кодор. Ушу Кодорду ушундай чыгып калды. Анткени Кодордун балдарынын баары ошол Омолдош экенин билет экен. Кодордун балдары. Бирок Кодордун бир туугандары ким экенин билбейт экен. Кодор ыманбыз деп эле жүрөт да. Аны ошол жерден бул бир эле илинчектен табылды. Ошо Кодор деген Омолдоштун баласы деген эле. Биз муну Жаманактын баласы деп жүргөнбүз, Черикчиден деп жүргөнбүз. Мындай кийин булардын баары тең баягы өзгөчө Совет доорунда көп маани берилбей калып, анын үстүнө биздин тукумдан да эч ким маани бербептир. Мына Шүкүрбек атабыз деле ошол ыман жазбаптыр, жакшы болсо деле. Ошо менен жүрүп отуруп мен Аги Шүкүрбектен дагы атадан да тирбесинде сураганмын. Аги киши барып баягы акталаган 70 жылында. Осмонбет Кубат ата менен дагы лично мынтип барып келишип сурап жүрөм. Аги кишиде маалымат толук эмес да. Жакшы. Эми биз мындай кылалы. Атын айтса куту сүйнөт дейт. Биз ошол аталыктарды айтып коелу. Мына биз Омолдоштон Битага деп этпи? Битагадан. Битагадан ким тарап атат? Битагадан Чүңүр Чокой деп айтылат, улуу баласы. Чүңүр Чокой деп атпайбызбы? Чүңүрдан ким чыгып атат? Чүңүрдөн болсо Карагул, Карабата, Аалы, Үкүбай күчүк деген беш бала болгон Чүңүрдан. Чүңүрдан кетип атабы? Чүңүрдан кетет. Аалы деген бул баласы болуп кетип атат да. Баласы болуп кетип атат, жакшы. Аалыдан ким тарап атат? Аалыдан бул Шеркожо, Айткожо, алардан Акылбек, Каранасар, анан кийин ошолор тарап. Ошо мындай да. Мен ичине бекер айткан жокмун. Бир жерде биз шуну Чуңурданчы Канай Аалы деп коебуз. Ал кетип атпайбы? Анан баягы Канайдан баягы мен калп айтпасам тиги Молдакан, Жайылкан, Базаркан деп да жүрөбүз. Ооба, туурабы? Эми ушул жерден Аалыдан жана туура айттыңар. Шеркожону баатыр деп жүрөт. Шеркожо кандай баатырлык кылды эле? Мына ошо Шеркожону баатыр деп жүрөт. Мен калп айтпасам Шеркожодан илгери тараткан боюнча Касым Аалы, Үмөт Аалы деп айткандар. Ооба, тиги Шеркожонун баласы Касым Аалы деп ушул баатыр экен. Аким Аалы деп бир эле баласын айтып жүрөт го. Касым Аалынан Аким Аалы. Анан ошол Касым Аалынын баатыр экен, бараң алып жүрчү экен. Ошо Касым Аалы атамын бараңы деп ушул мен көрүп калгам, ошо Аким Аалы акеден көрүп калгам. Ошондо айтат. Ал жана Курткубай деген уулу согушка катышып келген. Үмөт Аалынын балдары. Үмөт Аалынын балдары. Курткубай өзүң айткан gibi. Качкынбай кандай иши болгон? Качкынбай өзү аябай балбан болгон, ат үстүндө эңишке түшкөн,
Еңишкенден ушу чоң аш тойлордо еңишип, еңиштен аттан түшкөн жок. Ооба, Качкынбайды. Ушунда айтып калат да, туура өзү кетирбейсиңби? Качкынбай болгондо бар. Токтоналды. Мен агышты көрүп калдым Качкынбайды. Көрдүм мен агышты. Бул кийинеле кийинкилер да, район аралык областар кошуп айтып коюшкан, ошо белгилчилердин акмети табылды. Тойлордо, номерлерде ошо еңишке түшүп неме еңишип жүрөт. Кийинеле тиги бизде тиги Тойгонбай Улуманкул дегендин ашын берип, анан ошондо Качкынбай тиги Тоголок молдодон бир Али Акбар деген абышка чыкты. Чыгып, ары бери бастырып, ким чыгат мага, ким чыгат деп ат менен ары бери бастырып тургандан Качкынбай аке келип, Ал бул кийинкеле киши. Кийинкеле киши. Анан мен чыгам деп ушу бир 70ке чукулдап калган, 60тан өтүп калганда убагы анан тиги абышкалардын еңиши деп анан алып чыгып туруп анан кийин ошондо ат менен тиги Али Акбарды сүйрөтүп түштү, ары бери сүйрөп ошондо мен этегин көрүп калдым да Качкынбайды. Мен эмне айтып атам Качкынбай деп, эстесин деп атам силердичи. Балбан киши болгон экен да бул кишичи. Мына ошолордун тукуму. Анан биз жанагы Чокойдон таратып атасыңар. Чокойдон кимди таратып атасыңар? Чокойдон Ыман Кулуш. Чокойдон эки ул болуп атпайбы? Ыман Кулуш деп. Ыман деп бирде күмүш деп айтасыңар. Ыман Кулуштуу биз багы элди аралап чогултуп антимкенде кээсинде ушу Кулуш деп жазылып калыптыр, кээси тамгасынан калып, кээси Бек дегендер калып калып эле бер жага айтылып калыптыр. Эми кээде тиги багы тергеп айткан айттар болот экен, токомак айткандай аттар болот экен, ошол аттар менен болуп калып, бир эки ача, үч башка болуп калган жерлер болуп атат ооба. Аранда анан Кулуш биздеги чогулткандар. Ымандан кимди таратып атасыңар? Берки имам, берки кайталанган ыманданбы? Ажанан Байдөлөт. Байдөлөт, Солтобай деген ымандын балдары да. Нургазы. Анан Нургазы дагы менчи, Нургазы деп айтат. Бир кезекте бул мындай айтылат. Мен баягы илгерки эстеген боюнча ымандан Байдөлөт, Арык Чечен, Шопокбай деп таратат. Ал Шопок тиги Солтонай деген ымандын бир баласынан кетет. Ошо мына тактасаңар, мен ушуну айтып атам да, ушунта кетип Шопок калат деген да. тиги Солтонай деген ымандын бир баласынан кетет. Шопок. Анан Арык Чеченден жанагы Тилекмат деп бирөт. Жумабек, Турдубек деген балдары. Ал тиги Жумабек деген болгон. Жумабектен Жайнак. Жакшы. Эмне айтып атам? Урматтуу замандаштар, баягы тактык керек. Бул кишилер азыр тактап жүрүшөт да. Мен айткан менен, бул кишилердин айтканы азыр бир аз дал келбей атат. Ошону тактап койсоңор. Туурабы? Мына өзүң токтоной кыдырып жүрөсүңөр, өзүңүз кыдырып жүрөсүз, жазып жүрөсүз, мына ручка менен жазып жүрөсүз. Ошондо эки вариант болсо, эки вариантын айтып жүргүлө деп суранып атам да. Биз бул санжыраны тактабасак болбойт. Анткени мисалы үчүн жанагы Ыман Күмүш деп мындан бир 30-40 жыл мурун жазылган, калп айтпасам. Азал Кулуш болуп атат. Кулуш. Туурабы? Мына ушундай тактап түздөп койсок абдан жакшы да. Жакшы. Анан бул черикчи, мен өзүм черикчилерге мен черикчини көп тактап изилдедим. Черикчиден биринчи аялынан Жансүйөр табылды деп эки бала экен. Ошол Жансүйөрдүн балдарын дагы тайлактап булардын баарын торпокчулар деп коет. Ошо Жансүйөр ата ошо черикчинин баласы болуп малын багып жалаң торпоктун ээси болуп, торпок кайтарып, торпокчусу, уйчу койчу деген сыяктуу болуп калган экен да. Анан табылдысын болсо мындан токмок деп койгон, биздин токмок деген уруу бар ошол ичинде. Чериктин ичинде. Токмок деген себеби бул ошо жанагы желе каккан токмок менен бир жылкы тийген жоо келди, ошо токмок менен ажыратып калыптыр эки жолу. Анан баягы чериктин токмоктуу баласы болуп аталып, ошо токмок аталып калыптыр да бул. Экинчи аялынан Кудаймендеден Чомон Баатыр кетет. Үчүнчү аялынан Черикчи атабыз 80ге чыкканда аял алып, ошол үчүнчү аялы төрөгөндө кара басып өлүп калып, анын атын Сары коюптур. Ошо Сарыны Кудайменденин аялы Чомонго эмчиктеш кылып эмисип баккан экен. Ошон үчүн баягы Черикчинин эрке Сарысы деп экөөнү эметип койгон да. Сарына эркесин кошуп, жеңесине эмес эрке дейт да, эрке баласы деген деп. Эрке Сарынын тукумдары бүгүнкү күнү ушул Аккыя жеринде жашайт. Аккыядан бөлөк жака кеткен эмес. Бүгүнкү күндө бул жанагы ошо Аккыяда эрке Сарынын баары Аккыяда. Сыртка чыккандары мындай бар, бирок основном негизи жашаган жери ушу Аккыянын айдынасында. Бар, Аккыяда. Бул Чомон жөнүндө айтсаң токтололу. Чомон эми Кудайменди атабыздын жаңгыс баласы болуптур. Бир өзү туулганда өтө чоң болуп төрөлгөн экен да. Өтө чоң болуп,
Оған Құдай менде ертерек өліп қалып 19 жашында Шорғода тұрып жүрген, ошо Аққаға алып келіп ата Қорқоны Шорғода тұрғанда, ошол Шорғонун астында чоң қамыш қаптап, бір чер болып елете албай, ошо жолборстар еле бош жерден киши жеген жолборстар пайда болуп тур. Анан 19 жашында чомон мен барам деп курал жок агыстан. 2 жылдыкта эле бул карысына таңып алып анан барган дейт. Анан ошол чомондун касиети ушундай болуп тур, киши такыр эле тиги жырткыч тиш салчу эмес экен. Кийин баягы жолборсу ушунду алып келип өлтүрүптүр да, жетелеп келип, мына силер жеген жолборсту алып келдим деп. Кийин ошо жолборстун тобу менен кирсе дагы тиш салып алып эме деп эле астында тиш салчу эмес дейт. Жолборстун барда. Карышкыр эле жолборсту так тиш салып атыр да, касиеттүү экен чомон деп касиет ыйык тутушуп, ана киши өмүрү кишиге жаман айтып анан бата берчү эмес экен. Ошо айткандай келип калат деп. Анан чомонду ошол өлгөндө ошо чомондун ошо касиеттүү киши биз буну санда жок кылып коем деп Жаманак баатыр ошол коюп, ошонун жанына атайын казанак кылып кастырып коюп, жанагы тестер балдардын баласы токтобогондордун ошонун жанына апарып көмүп. Жанагы ошол жанагы ачык турбайбы? Казанак турбайбы? Ошол коюп, ошо баласы токтободо ошол чомондун батасы арбага колдосун деп ошо кийип, тукум улансын деп ошонун жанына коюшчу экен. Райдын жанында да ошондой ачык турбайбы? Райдын мен эмесин негизи ал жөнүндө маалыматым жок, бирок Рай атабызда ошол китептери көп болуп тур кишинин. Улукбектен бар окуу астырынан болгон дейт, ошол Улукбекти койгондо, Рай атаны койгондо. Бул китебин эми окуучу киши жок. Бул кор болуп, отко жагылып жоголот ушунда туруп турсун, бул ыйык мазар тутабыз деп, ошо күмбөзүнүн ичине текче кылдырып, ошо текче толтура китеп болчу дейт. Ошол жумгалдагы, ошол кызартындагы айылдагы элдерден айтат, кийин эле бар болчу китептер турчу дейт, кийин эле Совет Союзунан барчу экен. Анан могу Союз тараганда элдин баары ниети усуруп бүтпөдү. Ошондо алып кетсе керек, жок, азыр жок. Мен барып көрдүм, ошо текчеси турат. Өстүдө урайын деп калыптыр, бирок эме китеп жок да. Жакшы. Сиз үркүнчүсүз да. Ошо Рай жөнүндө кеп сөз болуп калды. Сиз үркүнчүнүн канча баласы болгон? Айтыңызчы. Үркүнчүнүн Рай деп эдикпи? Үркүнчүнүн 5 баласы болгон. Биринчиси Рай, анан Куттук Сейит, менде бул Кудай берген, анан Арык бала. Кудай бердиби, Кудай бергенби? Кудай берген. Кудай берген. Арык баланын өз аты ким? Бул Арык бала атабыздын өз аты башка экен. Анан өзү 5-чи бала болуп, кичирээк төрөлүп, неме болуп, анан тергеп бул Арык бала, кичекей Арык, кичекей бала деп тиги ошентип жүргөн Арык бала атка конуп, өз аты ошо билинбей калганда акыркы убакка чейин ошо өз аты ким экенин билинбейт. Анан ушул жанагы Жаманак атабыздын баатыр Жаманак, Райнур Жаманактын туусун көтөрүп жүргөн деп. Арык бала. Арык бала, ошо Жаманактын туусун көтөрүп жүргөн. Урматтуу замандаштар, мен бекер сурап аткан жерим жок. Үркүнчүдөн 5 бала деп атпайсыңарбы? Мен ошол туурага деп келе атабыз. Жанагы Рай, Куттук Сейит, менде ул, Кудай берди, Кудай берген, анан Арык бала. 5 баласы айтылат да. 5 баласы айтылат. Негизинен мен ойлоп атам, ушул туура болуш керек. Анткени мына өзүңүздөр да иликтеп жүрүп келбедиңерби? Эми биз буга токтололу. Биз азыр мына токуналуу Рай жөнүндө айтып кетти, сөз болуп калдычы. Рай өзү негизи калп айтпасам бул бар чет өлкөдө баягы эмелер окуп келген деген дейт сөз бар. Ушул Улукбек менен ушул Улукбектин обсерваториясында окуган деп айтылат да. Бул киши ошо келип атайын коргон курдуруп, коргону нары өзүнчө секиде турат деп жаңы эле ушу менин туугандарым айтты, барып көргөсөбүз, жанагы Мүрсөнүн жанындагы коргон Райдык эмес дейт. Ал обсерватория өзүнчө курулган, алыс турат деп жумгалдагы туугандар айтып атат. А бүгүн коргондун нугу бар, Райдын коргону, ошол өзүнчө силер жаңылбагыла. YouTube'дан чыгып атат, Райдын коргону, ал коргон эмес. Ал жанагы токтолбогон балдарды, анда ырым кылып койгон балдарды сөөгүн коюш үчүн курулган коргон дейт аны. Мына урматтуу замандаштар, санжыр ушинтип такталат. Жанагы мен бекер суроо берген жокмун силерге. Сиз Райдан дагы, Чомондон дагы жана ачык жерде бала коюлат деп атпайсыңар? А мен суроо бергеним ошол болчу. Райдын жанында деле турбайбы деп. Демек азыр ошол Райдын мүрсөсү эмес деп атпайсыңар анда? Мен да ошентип ойлоп калдым. Эки жерде жомокто болуп атат да. Чомондо айтылат, а бул жерде Райда дагы ошол жерде ачык бар, ошоңо балдарды коёт, балда өлгөн балдарды коёт деп айткан. Коргондо ошентип коюшкан да, бирок ал коргон ошол атайын Чомондон кийин курулган коргон дейт. Күмбөз менен чогуу. Ошондой жанагындай жаш балдарды ырым кылып коюш үчүн. Демек, жанагы кимден Райдын күмбөзү эмес экен да. Жанагы жер. Ооба. Ушундай деп түшүнүп атабызбы? Ооба.
içinde секциясы бар райдыкы. Жанында чоң күмбез ал чомондуку да. Чомондук ооба. Ал райдыкы эмес чомондуку. Анар ылдырактагы үстүндө içinde китеп койгон секциясы бар күмбез ал райдык. А жана коргон ал райдын коргону эмес экен да. Ал алыс турат дейт, аны көргөзөбүз деди. Буйрсаны тартып чыгарабыз. Жакшы. Ошол рай атабыз өтө билимдүү окуп келген киши экен да. Анан ошол элдин арасында калганда ымандан ырай чыкты, арадан бир ай чыкты деп негизи ушуну айтып, 13 ай деп айтып, бир ай чыгарган ошондон кеп калганда. Бул астроном өскөндөн кийинки календарда жыйынтыкта 12 ай кылып койгон рай атабыздын тушунда 13 ай кылып чыгарыптыр. Мен көрүмчүлөп койдум, мындай айтып атат да. Мурун баары эле ушул немеде 12 ай деп жүрбөйбү, бул чындыкта. Бирок ошону жанагы 360 күн болот, 30 күндөн койсо. 360. Рай атабыз жок. Бул 13 жолу жаңырат, ай жаңырат. Айдын жаңырышын. Деп 366 күндө бар киши окшон экен. Ошондо. Рай ата. Мына 366 күндө 13 жол жаңырат. Деп ошондо дагы ымандан рай чыкты, арадан бир ай чыкты. Багыштан дагы 28-29 күндөн түзүп, календарын түзүп. Анан кайсы убакта погода кандай болот? Кандай белги болот деп ушунун баарын жазып, айдын жаңырышын ушунун баарын айткан экен да киши. Райды айттык, азыр райга кайра токтолобуз. Куттук Сейиттин, тиги Арык баланын, Мендекулдун урпактары кайда жашайт? Негизинен бул үркүнчү чарикчи деп тиги неме айтып атасыз, анан бул үркүнчүнүн урпактары биздин асыркы актыларынын курткайлы, мурунку жаңталап асыркы курткайлы болуп калган көпчүлүгү ошол жерде жашашат, көпчүлүгү. Бар омолдоштор, үркүнчүнүн урпактары негизинен ошол бир айыл бүт ошо үркүнчүнүн урпактары. Омолдоштун урпактары. Анан Баятыпта бар. Баятыпта асырагы бар центринда. Анан Жумгалда да бар. Эми биз Жаманакка келели. Райдан канча бала? Биз тактаган боюнча райдан 7 бала. Момун, Жоош, Жамангул, Жаманак, Ногой, Түгөл. 6 бала. Түгөл баласыбы? Баласы катары кетеби? Түгөл. Момун, Жамангул балдарын билем. Балдары. Рай. Туурабы? Эми 6 балабы? 6 бала. Булардын эми кайда жашашат балдары? Булар асыры ошо Курткайлында жашашат, актыларын Курткайлында негизинен ошол жерде, бүт ошол жерде жашашат. Бир айылда. Эми бул жана омолдош деп тиги куртка суусу бар, чоң куртка суусу. Анан ошого тиги балдарын бөлүштүрүп омолдош улусу деп башынан чат деген жер бар бизде. Тиги молдонун белине чалына чат деп омолдоштор ошондон баштап азыркы айылга чейин турушканда. Анан багы ирлештирүү заманы калкасташтыруу деп 9 булак чат. Анан ошолор чогултуп келип туруп тиги жаңталап деп түзүп, жаңталап айылы деп, жаңталап калкосу деп баарын ошол жерге чогултуп койгонда. Анан ошондон ошол жерде азыр бир жерде чогуу 9 булак, анан чаттагылар жоголгон айылдар. Туурабы токто? Ошончолук коеюн, мындай да бизде ыман атабыз ушул балдарын сынаган экен да. Омолдошто айтып эми сен балдардын улуусуң, сен эл башы боло албайсың сен. Сен суу башына жоошураак киши бол. Суу башы деп улуусуң. Сен суу башы бол деп башына койгон. 9 булак берген экен да, сен суунун башына бар. Анан баракта айттыр, сен эсели элден жеп жүрөсүң сен. Тукумуң ошондой болот сен. Сен элге жедирбейсиң. Деп барак. Черчиркүнүн атасында баракта. Жана азыр ушул Курткандын батыш тарабында Бүйрөк деген жер бар. Ошондон аккыя тарапта айтып, сен ошол жакта элейсиң, сен арсланбап тарбакка сен элей бер. Деп көрсө Байболот атабыз шакирди алып келгенде ошол арсланбап тарбакты энчиге берген деген айтылган сөз бар бизде. Ошол жер аласын деп койгон экен да. Анан баракта эртеп өлүп калып үркүнчү чегичтер ошол анан кичи бала Эсенгелдини мен бул жерге жардым деп ошол Таштөбө деп коет. Таштөбөдө айылга чейинки ошондой куртка суусунун күнбатыш тарабындагы жерди Актала болгон ага чейин. Жана райондун атын ошондой берилип койгон да. Ошол Акталаны элейт деп ошо баласын дагы эрке өстүрүп ал куш салып, анан элде бир күн салса кыргый салам деп кыргый кармап, чоң кыргый салбайт мындай оюн кылыш үчүн. Ошондо баягы туугандардын баары тең материал баган кээ жерлерден тежик деп коюшкан да. Ошондон калган турбайбы жана Эсенгелди, анан Эсенгелди. Анан өсү да ошол атасына таянса керек да, эрке болуп тиги агаларына бой бербей айткандарын кээ жерине тежикте тежик болуп. Жана тежик деген ошо турбайбы? Эсенгелди деп айтылбайт. Эсенгелди деп айтылбайт, тежик деп айтылат. Ошону да тактап койгондо да Эсенгелди да жакшы.
Эми ким токтоналы райдын жаманагына токтолуп кетсек, бул жаманак кайсы жылдары төрөлгөн адам, кандай эртиктерди кылган? Бул жаманак жөнүндө да көп сөз. Эми бул муну раматлык жагы Махмут Нияз акын акем Убейш Озунбай ошол тактаган да. Эсттердин баарын чогултуп алып, ошо өткөндө былтыр жумгалга силер тартпадыңыз, ошого бармак болчубуз. Анан ошого барбай калып, ооруп калып ошондо тигиш өтүп кетти. Оорудан өтүп кетти. Анан ал кишинин маалыматы боюнча мындай айтылат. Бул ырай айттын күйөө баласы болгон дейт. Значит, бул айттын күйөө баласы болсо, бул ырай түлкү менен замандаш киши. Баласы. Бала. Айттын баласы. Айттын баласы түлкү менен замандаш киши. Ал эми ырайдын баласы жаманак Качкеден улуу окшойт да. Качке батырдан. Анткени себеби түлкү ушул түлкүгө тайкеси да. Тайкесин жигит болуп, айдашчылыгын өзү дагы чабышка түшкөн, сайышка түшкөн жигит болсо дагы түлкү мындай четирек кармап, Кытайга барганда кошпой койгон экен жаманакты. Анан кошпой коюп, ошондон ырай таарынып калат тайкесине. Анан кийин калмактарды сүрөбөстөгөндө да кошпой калтырып коюптур. Анан калтырып койсо жаманак ошондой ымандарды чогултуп алып жүр деп жигиттерин кошуп алып, ошондон барып анан бул көкчө тоодо дейт. Түлкүнүн колуна көрүнбөй көңүп барып, анан ошо тоонун үстүнөн казактын бир баатырына беттешип калып, бетме-бет. Анан аны өлтүрүп, анан анын тиги курал жарагын кийимин алып алыптыр жаманак. Анан этекке түшүп түлкүгө барып ушинтип келдим деп бирок казактын баатырын өлтүрдүм деп айтпайт. Анан эми кайта кубаламак беле. Ошентип турса баягы сыртын салып койгонго сен тиги четиректе бол деп. Анан барып казактарга барып, баатырдын кийимин барса эле казактар ого биздин баатыр жеңген турсага баш идикпиз деп. Анан казактар кошулуп ырайга. Анан ошол кол курап ошондон түлкү баатыр эми сен кете бер деп ошондон барып илеге чейин казактардын жолун бошоткон дейт. Ошондон таарынышып калып экөө. Анан жаманак бияка турбай, 3 алматыга туруп калган жаманак деп айтылат да. Жанагы токтоналы, мен суроом ошо болчу да. Бул айтылат го саяктын ичинде. Жаманак уже баатыр болгону менен түлкү менен тил табышпай, баягы таарынышып. Анан бул Казакстанга жер которуп кеткен деген сөзгө сен жооп берип атпайсыңбы? Туура, ушундайбы? Ушундай айтылат экен бизде. Демек, бул киши жанагы биз айтып атпайсыңарбы, 1820-жылы төрөлгөн деп жүрөт деп. Бул жаманак 1820-жылы төрөлбөйт. Анткени бул 1758-жылы бул Кытайга жибербей койбоду беле. Демек 1758-жылы бул бар киши болгон. Бул жомон 1700-жылы төрөлгөн киши. Мен билишимче. Бул жанагы Эсенгул, Атаке, Бердикер менен чогуу жүргөн. Садыр баатырлар менен чогуу. Ушулар менен жүргөн кишилер 1820 деген такыр туура эмес. Туура эмес. Бул Байтик, Шабдан, Сарт булар тааныбайт жаманакты. Бул ылдый болгон киши да. Бул 1780-жылдан бери мен жаманакты уккан жокмун. Демек жаманак ылдый киши, туура эле 1700-жылы. Жана таарынып кетти деген ошо да. Бирок бир сөз бар да, ошону бир улап койсоңор. Бул жаманак сөөгү кайда коюлду? Эми бул эки вариантта айтылып жүрөт. Бирөөндө жанагы Кожом Шүкүр Кожомжар жөнүндө бир маалыматтар бар да, ошол жерде калыптыр. Ошо жаманак 3 алматта турганда өлүп калып, анан байбичеси жашырып кокуй айтпаган казактар бизди тоноп чаап кетет, амана көргөнбүз. Деп жанагынтип кол поштоп коюп коет, эми колтугуна бир ача таяк коюп, жерге таңып отурган кишидей кылып көргөзүп, күгүм талашадан ошол туугандарына суракан кетти деп күгүм талаш алып чыгып, жашырып келип, анан бул эмеден чектен өткөрүп, гегетиге токмоктон өткөрүп, гегети жака коюлган деген бир кеп бар да. Бир экинчисинде айтылат, эми ушу биздин жаманактын күмбөсү деп айтылып жүрөт. Бирок мүмкүн жаманактын биягы убактылуу көргө коюп апарганында маалыматыбыз жок, же биягы койбой эле апарып тияка койгон жөнүндө маалымат жок да. Ушул такталбаган маалымат болуп атат бүгүнкү күнү. Сиз ошого макулсузбу? Мен да ошо макулмун. Ошол алып чыгып токмоктун тышынан алып чыгыптыр. Алып чыгып казактарга билгизбеш үчүн муну алып чыкканда кандай алып чыкты? Казактарга билгизбеш ооруп үйдө жаткандан анан ооруп каза болот экен, анан байчасы айтат экен, ошол жердеги туугандарына, жоокерлерине айтып, муну казактарга билгизбей угуспагыла. Муну угуспайлы, эгер укса казактар чаап кетет. Деп туруп анан кийин тиги ача жыгачты алып келип, эки ача жыгачты колтугуна эки жагына тиреп, анан неме менен таңып, чапан кийгизип, төбөтөй кийгизип, атка бекитип, анан коштоп тегеректеп туруп, бул айткыла деп туруп, элим учурашып келем, элине барып келем деп айткыла деп туруп, анан алып чыгып, токмоктун тушунан анан биздин өткөн экен.
токмоктун ушунан чек арадан өтүп кирген экен. Анан жанагындай варианттар болуп атат. Варианттар ошо токмоктун тегерегинде коюлган, кегети жакта коюлган деген вариант бар. Анан жана жумгалга коюлган деген вариант бар. ооба жанагы жаманактын күмбөзү деп турбайбы ошону тактасаң Бир жерде кегети деп эмес, ошо токмоктон өткөрүп коюлуп турула дейт да, чектен өткөрүп деп чектен өткөргөн деп. Кажер экен так эмес. Мүмкүн убактылуу өткөрүп кетип эле апарып тияка койгондур. Бул так эмес да. Так эмес, эки ошондой варианттар бар. Бирок бүгүнкү күндө жаманактын күмбөзү деп эл таанаган күмбөз жумгалда турат. ооба турат. Ал чын да. Балким мен биз баягы ой кетип атат да. Балким баягы жан болот, колго түшүп тобок чыгарып келет го. Ошондо келатканда баласы каза болот да. Ооба бери. Анан баягы этин шылып салып көмүп, сөөгүн алып келген. Балким ошентип туруп баягы токмоктон баягы убактылуу көмүп кайра апарса керек дегенде ойдон кene жаманактын күмбөзү деп атпайбы? Так изилдейбиздир. Жаманак мүмкүн күмбөз дейт. Негизи урматтуу замандаштар, жаманак өзү баатыр киши экен, эл жерин коргогон киши экен. Бир гана ошол мен жана тактаганым ушу болду. Бир аз таарынч болуп гана көчүп кеткени да. Жана суроо болуп атпайбы? Ал эмнеге көчүп кеткен? Өз арасынан тил табышпай кеткен деп атпайбы? Бар бир таарынчтык болгон экен. Жаманак дагы өзү эле түлкүдөй эле баатыр болгон дейт. Түлкү баягы башкарып турганда улуу болгон да. Баягы уруксат бербей койгондой деген сөз бар да. Бул жаманак баатырдын эрдиктери, баатырлыгы Белек Солтоноевдун, Бартольдтун, Чокон Балкановдун немелеринин эмгектеринде жолугат экен. Жолугат жаманак баатыр, бирөөнө Шаманак баатыр, Шаманак. Неме Райулы Шаманак баатыр деп жазылып мен окугам, ошо жаманак баатыр. Тиги мындай экен да. Бул санжырады биз изилдегенде бир лакаптардан, бир мындай болгон окуяларды негиздеп алат экенбиз. Анан бизде мен ырайды ойлоп жүрчүмүн. Бул ырай түлкү менен замандашып качке менен замандашып жүрчүмүн да. Жаманак качкенин астында болгон болсом, жок, андай эмес. Мындай бир мен сөз уктум да, лакап айтат. Кытайды чапкан түлкүдөн элди жеген зор чыкты, жылдыз санаган ырайдан калмакты чапкан эр чыкты деп айтат экенбиз. Жаманак жөнүндө сөз болот. Ошо жаманак менен качке жөнүндө болот да. Значит, качке жанагы калмакты чапкан деген жеринде ошол эме жаманактан кичүүрөөк болуп ошо калмакка катышпаса керек менимче. Мына сөз ушундан келип атат. Эмне үчүн ал айтты калмак менен чабышкан деп. 1758-жылдан биз чоң согуш болгон жок, калмакты ошого чейин 1755-жылга чейин кубаладык. Демек жаманак ошол калмактар менен болгон согушта болуп атат да. Мына ушулда бир далил болот. Жана мен айтканым ошол. 1775-80 жылдан жаманак жок. Жаманак жок. Жаманак жана 1820 жыл төлөгөн деген сөз такыр туура эмес ал. Такыр туура эмес ал. 100 жыл болуп атпайбы? Ооба. 1000 ошо тиги 720 болсо керек, 800 эмес. Нача тиги жанагы жаманак уулу Байтору, жаманактын уулу да Байтору. Ада 1840-жылы кол койгон деп атат, баласы дагы. Баласы деп мына ушундай так эмес немелер кетип калган да. Жаманактын Байтору деген баласы чыкты. Бекто, Байсал деген балдары барбы? Жаманактын тиги балдары Байтору. Ооба. Байтору, Бекто, Байсал, Эрсары, Тас деген балдар болгон. Тас деген, 5 баласы ошондой атанбайбы? Бекто, Эрсары, ошо урпактары ошол биздин Куртка айылында жашайт, урпактары бар. Бул жаманакта эми Байтору болдубу? Байтору, баласы жаманактын улуу баласы Байтору. Улуу баласы Байтору жөнүндө эмнени билесиңер? Бул Байтору жаманактын баласы Байтору бул Ымандын башчысы. Ыман урусунун башчысы болгон. Ымандын анан бул биз тиги орустарга кошулуп, уруулар кошулуп Нурташтанда жанагы Түлөкө, Эралуулу Түлөкөкө кол коюшуп келишимге биз сиздердин карамакка, орустардын карамагына киребиз, тийишпейбиз, мындай неме турасыз деген келишимге ошо жаманак уулу Байтору анан Эралуулу Түлөкө баланын кол койгон. Ымандын атынан жаманак уулу Байтору кол койгон. Ушундайбы токноо? Мындайда бул жерде бир мындай талаш жери бар да. Мен мектептерде окуп отуруп, тарыхта жазганда, мына 6-класстын тарыхында жүрөт мектебинде. Чоро саякты Тайлактын уулу Осмон кол койгон дейт киргизип. 1863-жылы. Ыман саяктарды Сарбагыш Жапалак уулу Байтур койгон деп жүрөт. Сарбагыш Жапалак уулу? Сарбагыш Жапалак уулу Байтур деп жүрөт. Анан мен ушуга кызыктым да, кандай бул ымандар кандай Сарбагышты кошуп калды.
Алжан дегенде Черик Моңолдордон да барып турду кол көчүп. Алжан немелерде эне. Батырбашы Түлөкө деп жатат. Мен көрсө булар тарыхты бурмалоо көп экен да бул жерде. Анткенсе биздин тукумда санжыр айткан киши жок. Менин чоң атам Дегенбай айтчыган жо Дегенбайдын айтканыдай деп туруп тарыхчылар жазгандар да бар бүгүнкү күндө. Аны ошону мен кызыгып отуруп турасам көрсө, ошол биздин Жаманак уулу Байтор экен. Байтору Жаманактын улуу баласы экен. Ошол ымандардын башында туруп, Ооба да, улуу баласы Байтор улуусу экен. Ал ошол колого келгенсе Чоро менен ымандар мындай тең ата болуп, Чоронун астына булар бириккен эмес экен. Анан көрсө, кийин мына болуш болгондо эле Чоронун балдарынан Келдибектер, Касымбектер болуш болгондо. Ошолор эле ымандарды пайдаланып, Денеман Торгой атабыздыгы бул Мурат уулдан кетет, Чомондун тукумунан кетет, Черикчиден кетет да Торгой атабыз. Ошол болуштук талашып, бул Чоролордун Кубаттын уулу Келдибектин тукумдарынан Аалы дегенин атып өлтүрүшөт да. Болуштук талаша кетип. Мына ошондо да ошол ымандарға кошулуп калган, чоң чараттар да кошулуп калган ыманга. Бүгүнкү күндө тиги сокучулар да сокучу ымандар деп коет. Бизде ушинтип айтыла берет. Анан сокучу эми Чорого кирет. Чородон. Бизде жашайт. Жанагындай тиги бийликке каршы оппозиционный государство болсо керек, ошон үчүн ошондой бийликтерде ошол чоролордо ыман бириккен эмес да. Бийлик бербей, тискин бербей, тең ата болуп турган да. Бул эми мындай болуп атат да, биз ушуну ишилдеп, тактап, токомуна 3 жылдан бери ыман коому деп түзүп, тактап, чогултуп, жыйнап, жакшы иштерди кылып атат. Анан мен деле карап көрдүм, жана биздин Тоголок Молда атанын немеси сүрүштүргөн санжырасында өзүнүн чороосу аяк деп коет да ымандын тууганы. Аны берки кичекей неме урууларга чейин тактап жазып койгон. Бизди болсо ыманга такап коюп, ыманга эле такап койгон. Анан Үсейин Ажы деген Кытайда санжырачы бар экен. Анын китебинде дагы бизди ыманга такап койгон. Көп санжырачылар ыманга алып келип эле такап койгон да, ымандан кийинкиси жок. Ымандан кийинкиси биздин өзүбүздүн аталардын оосунда ошондо жасылып, ушундай болуп неме болуп калганда, ымандан кийинкиси санжырада жок болуп атат да, мындай чыккан тарыхчылардын немесинде тууда. Анан ошо Током экөөбүз элден чогултуп, аталардын немесинен чогултуп, ушундан неме кылып, анан Бейшенаев деген ушу Жаманак болот агай. 86-га чыгып калды. Ушу тактап коелу, балдар билсин, бул жет атаны билиш керек дегенде жакшынакай бир иштерди жасап, чогултуп, топтоп немеге даярдап атат да, китеп чыгарам деген аракет кылып атат. Эми ошондо бизде дагы ошо жана сиз айткандай кээ биринен түшүп калган, аты башка болуп калган, неме болуп калган жерлер болуп атат. Анан ушуну тактап, ошо аракет кылып атабыз.